Пластикалык хирургия адамзатынын тарыхында өзүнчө орунду ээлейт. Себеби өзүнүн өң келбетин, дене түзүлүшүн же кырсыктын кесепетинен дене мүчүлүштөрүн өзгөртүүнү каалагандар көбөйүүдө. Кыргызстанда пластикалык хирургиянын өнүгүшүнө, анын калыптанып кетишине профессор Муса Матеевдин орду өзгөчө. Анткени профессор дүйнөдө аналогу жок операциянын автору. Бул ыкма азыркыга чейин пластикалык хирургияда кеңири колдонулуп келүүдө. Конгресске келген Муса Матеевдин кесиптештери дагы профессордун бул иштери улантылышы керек экенин белгилешти. Тот уровень, который был задан Мусой, то есть, еще раз повторяю, мы знакомы там довольно много лет с ним. Муса Матеев менин кесиптешим тарабынан жасалып келген иштер өзгөчө эле. Мен Муса менен көп жыл тааныш кесиптеш болуп калган үчүн ушинтип айта алам. Ал дүйнөлүк деңгээлдеги адис болчу. Албетте ишибизде жетишпестик башка жагдайлар чыгып калчу. Анткени бизде ресурс жетишчү эмес да. Бирок кандай иш болбосун мыктылыгын көрсөтө алчу. Ошондуктан эми профессордун баштап кеткен илимий иштерин анын устаттары Кыргызстандык адистер татыктуу улантып кетиши керек. Мен буга толук ишенем. Конгресс муундар байланышы деп аталып, дүйнө жүзүндөгү да сыккан пластикалык хирургтар менен бул жаатта эмгана кадам таштаган жаш адистердин башын бириктирген аянтчага айланды. 15 өлкөдөн келген профессорлор пластикалык хирургиядагы жаңылануулар, өзгөрүүлөр жана операция учурундагы кетирилип жаткан одоно кемчиликтер тууралуу баяндамаларды окушууда. Папа проводил международные конгрессы. Атам буга чейин мындай конгресстерди бир нече ирет Кыргызстанда өткөрүп келген. Бул жолкусу анын жаркын элесине арналып, көп өлкөлөрдөгү пластик хирургия адистеринин башын бириктире алды. Максаты да ушул болчу: дасыккан абройлуу профессорлорду жана жаш адистерди бир аянтчага чогултуп, бири-бири менен таанышып, кеп кеңештерин айтышып, тажрыйба алмашуусун көздөдүк. Белгилей кетсек, профессор Муса Матеев баштап кеткен жол азыр ийгиликтүү уланууда. Кыргызстанда жасалып жаткан пластикалык операциянын 25 түрүндө заманбап технологиялар колдонулууда. Клиникалар өнүгүп атат, жеке клиникалар өнүгүп атат. Алар өнүгүш үчүн ошол жанагындай заманбап шаймандар менен иштешкенге кызыктар болуп, ошол себептен бул багыт абдан жакшы өнүгүп атат десек болот да. Анан бизге чет өлкөлөрдөн келген географиясын айта турган болсок, бизге азыр дүйнөнүн бүт булуң бурчунан келип атат да. Америкадан болобу, Европадан болобу, Азия өлкөлөрүнөн болобу, Россиядан болобу, Монголия, Кытайдан да келгендер бар. Демек, алар жөн эле келбестен биздин ошол кылып аткан иштерибизди көрүп, баамдап, ошол ишенгенден кийин келип атат да. Конгресстин жүрүшүндө Кыргызстандын атынан 8 хирург пластикалык хирургия жаатында атайын баяндама жасашты. Мындан сырткары Россия, Беларусь жана Кыргызстандын пластикалык хирургиялык коомдору мындан ары терең кызматташуу жаатында меморандумга кол коюшту. Эдил Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.